Саламатсыздарбы, Келечек Турак Жай кооперативинин мүчөлөрү жана көрүүчүлөрү. Бүгүн Юстиция министрлигинин орун басары менен биргеликте кооперативдердин жетекчилери болуп жыйын өткөрдүк. Жыйындын негизинде көпчүлүк кооперативдер Келечек Турак Жай кооперативинин системасына өтүүгө чечим кылышты. Жана кезек системасына өткөн кооперативдер менен ассоциация түзүлмөк болду. Ассоциациянын негизги шарты бул кезек системасы. Юридикалык жактарды каттоо жана ал жакта саясатты иштеп чыгуу боюнча ошол тейлөөчү орун басармын. Мен Черматов Елдос Журбаевич, специалисттермен жол баштадык. Биз Ансар групп коммерциялык өскөрөктүү кооперативдин төрагасымын. Абуканов Атлет, төрага Келечек кооперативинин төрагасынын орунбасары. Болотбеков Бактыбек Болотбекович, Айском кооперативинин башкармалык төрагасымын. Буга чейинки жалпы маалымат каражаттарына чыгып аткан маалыматтар, жогорку кеңештин депутаттары көтөрүп аткандар, ушул ишиңерде кандай тоскоолдуктар болду, кайсы мыйзамды кандай өзгөртүш керек, силердин көз карашыңар кандай болуп, мында оюңарды айтсаңар, анан биз бул жерде протоколдук болду да жыйынтыктап бир мыйзам өзгөртүү керек деп бир чечимге келип, негиздүү болсо биз ошол мыйзам өзгөртүү киргизүү жагын демилгелеп көтөрүп чыгабыз да. Эми мыйзам демилгелөө укугу кооперативдерде жок дейм. Азыр эми биз министрлик аркылуу ушул силерге мындай жардам барып, эми бул бүт коомчулукта ызычуу болуп, түшүнгөнү бар, түшүнбөгөн маселелер болуп атат. Ошону талдап, ар бирин айтып, бир чечимге келели. Мындай коомдо пайда болгон бир ажиотажды, бир социалдык мындай баягы вакуумду жоюш керек да. Анда болуп атабыз, бирден баштап ой пикирлерди айткыла, анан суроо жоопко өтүп, бир жыйынтыкка келебиз да. Негизи азыр барыбыз ушул жерде коммерциялык эмес кооперативдер. Негизи биздин багытыбыз турак жай жагынан иштеп атабыз. Азыркы биз иштеп аткан мыйзам 2004-жылы кабыл алынган. Андан бери өзгөртүүлөр кирген, бирок турак жай жагынан коммерциялык эмес кооперативдер жагынан өзгөрүүлөр болгон да эмес. Анан мыйзамда ал боюнча азыр жазылган. Азыркы кезде бул мыйзам толуктоолорго жана өзгөртүүлөргө муктаж болуп турат. Андан тышкары биздин бул мурда мыйзам кабыл алынган кезде кооперативдерде мүчөлөр аз эле болгон. Эң көп болгондо 100 мүчөсү бар болгон. Азыркы кезде мына ар бир кооперативди алып көрсөк, жок дегенде 1000ден мүчөлөр бар. Үйгө жетпей 10 жылдап, 15 жылдап ижарада жашап жүрүшөт. Же болбосо ипотекага үй алайын десе, барыбыз билебиз, эми жашырган эмне банктан тиги ипотека алып атат, 10 жылда аягында 100% чоң болуп чыгып атат. Көп киши аны төлөй албай дагы атат. Биринчиден, экинчиден, ошол ипотеканы алганда эле көптөгөн документтер талап кылынат. Аны да көп киши аткара албай, ошол менен банктан ипотека албай калат. Анан ошон үчүн акыркы 1 жылдан бери Улуттук банк ушул кооперативдерге көп тоскоолдук жаратып атат, кооперативдерди текшерүүдө, даже кооперативдерди финансылык пирамида деп айтып атат. Ошол себептен биздин ушул өкмөткө кайтып кетет элек, ошо сиздерге ушул Улуттук банк менен чогуу отуруп, бир төрагасы менен ушундай тегерек столдо бир чогуу өткөрүп берсеңиздер, эгер түшүнбөстүктөр болсо, ошол жактан ачык айкын сурап, мына кооперативдер эч кандай максаты пирамида түзүп, эмсе алдап качып кетүү деген максаты жок. Баарын тең эле максаты бир кыргызстандыктарды үй менен камсыз кылып, ушундай коомдогу напряженность үйгө болгон бир напряженностьту азайтып, мамлекетибизге дагы элибизге дагы жардам берели деген максатта. Биринчиден, ошол кооперативдердин өкүлдөрү катышып тургандыктан мен сиздерди ассоциацияга катышганга чакырат элем. Өзүбүздүн турак жай кооперативдердин ассоциациясына чыкканга. Ал жактан эми критерий, азыркы көп учурларыбызда кооперативдердин терс маалымат таратышынын негизги эмеси причинасы бул
кооперативтер бир мөөнөт коюп иш кылып аткан себептери болуп атат. Мөөнөтүн аткара албаштыктан ушундай тез маалыматтар тарап атат. Ошол себептен мен законго ошол кооперативтер гарантиялык убакыттарды коюунун алынышын же ошол боюнча бир маалымат киргизүү боюнча мыйзамга сунуш этилет. Экинчиден ар бир кооператив өзүнүн мүчөлүк төлөм, мүчөлүк иш кагаздарын алып барыш үчүн мүчөлүк төлөмдөр бар. Ошол аркылуу азыр көптөгөн кооперативтерде жок. Бул мүчөлүк төлөмдүн киргизип, анан багытын бул резервге сактаганга бул кокус бир жагдай болуп кетет анда ошол жерде резерв катары сакталыш үчүн мен сунуш киргизет. Ошол бир эки жайын аткарып койсок, бул кооперативтер жакшы кыргыз жарандарына оңой шартта үй алып бергенге жардам берет. Один из принципов кооперативов является полная открытость. И с 1 апреля Некомецкий кооператив «Мурас» полностью перешел на систему очереди. То есть в системе очереди преимущество какое? Это абсолютно открытая информация. Каждый человек видит, какой он по очереди. Там без разницы, 25, 35, 50% носит, единственная разница только во вступительных взносах будет. То есть чем больше оплатил, тем меньше вступительных взносов. Но при всем при этом это касса взаимовыручки, и каждый по очереди должен. То есть даже при системе очереди не будет такого момента, что председатель правления или же члены правления, или совет директоров, совет кооператива, никто не имеет права человека подвинуть вверх. Если сегодня он зашел, образно говоря, 100-м, он завтра не сможет быть 101-м. И в этой части мы переходим на полную открытость, чтобы люди видели, знали и понимали. Первое предложение наше, чтобы правительство хоть что-то ответило, то правильно и неправильно. Второе, ввести в законодательство о том, чтобы запретить гарантированные сроки, потому что ни один кооператив не сможет прям 100% дать гарантию, что в один определенный месяц там появится 10 или 15 тысяч пайщиков. Очередную систему потому что үйдүн акчасы баардык максатка келген нерсени баарын бирдей карап атабыз да. 4төн 1 бөлүгүн бизге берген болсо, азыркы моментте биз 3 бөлүгүн элден топтоп беребиз. Ошондо дагы азыркы учурда 2,5 жаштын ичинде биз 3төн 1 бөлүгүн үй алып берип, 2 бөлүгү очередте турат. Бардык кооперативдер жамыз иштеп атат деген биз алзыраппыз. Потому что очередный система койгон кооперативтердин баары Кудайга шүгүр жакшы иштеп атат. Чороев Кубан Амандалиевич көптөгөн күйлөрдү таратып атат. Бул мүчөлүккө ошол үйдүн каттоосун же каттоосун. Анын айтымында ошол кооператив өзүнүн намына эле катташ керек. Мүчөгө каттаганга бул законго туура келбейт деп турганда, ошол боюнча дагы биз ошол кооператив мыйзамына бир өзгөртүү киргизип же анткени деген көптөгөн кооперативдер азыр мүчөлүккө өткөзүп каттап берилгендиктен бул бизди дагы ошол каралоо жагына баратат да. 2019-жылы биз оформление владельствоны кылып келип атабыз. Азыркыга чейин деле кылып атабыз. Анан баягы недавно айткан боюнча советник болчу. Член совета. Анан баягы законда жазылган эмес, ал кимге катташ керек экенmiş. Сиз баягы да өзүңүз интервью бергенизде ошону толук менен түшүндүрүп бердиңиз. Биз ошол сиз айтып аткан жумушту биз 2019-жылдан баштап эле ошол менен келип атабыз деп атабыз. Почему? Потому что я хотел дополнить, если он же купил эту квартиру, образно говоря, квартира стоит 2,5 миллиона сом. Он принес 700, кооператив 1 800 000 добавил. То есть получается сейчас, куда и сахтасан, конечно, да, но сейчас уже есть кооперативы, которые звонят своим пайщикам, говорят, продайте срочно свои квартиры или верните нам долги. Потому что вот эта квартира не полностью ему принадлежит, у нее там только часть. И тоже это предложение очень сильно поддерживаю, чтобы оформлять на некоммерческие кооперативы, на кооператив
после совершения полной оплаты, чтобы ему вернули. Потому что сейчас приходит к тому, в одном кооперативе сейчас могут столкнуть лбами тех людей, которые купили, и те, которые ждут. Алар ортосунда отырып, айтып атпайбы. Вот те, которые ждут, алар айтып атышат, хотя бы наши деньги верните. Они говорят, эти деньги у тех, которые купили, и они лицом к лицу их сталкивают и говорят, разбирайтесь. Видите, и в этой части кооператив, он некий как бы посредник. Вот этим людям приходят и говорят, будьте любезны, верните, досрочно погасите задолженность. Но извините, пожалуйста, 90% клиентов кооперативов, они все монтаж, простые, нормальные люди, таксисты, они не могут досрочно погасить. А они заставляют их. И тут появляется конфликтная ситуация. И в этой части должен кооператив, как начал, на себя взял эту ответственность, он должен исполнить ее, считаю. Biz hazırki momentde bayağı очередный системага сурап койгондор өтүп туруп эле турат. Азыр өтүш өтүп барыч. Эгерде ошого макул болуп турган болсо, ошону кылайлы. Потому что законно кооперативдин өзү негизи колдоо жок акчаны обещать эткендин кесепетинен болуп атат да бул нерселердин барыч. Ошол үчүн давайте эгерде очередный система менен болуп турган болсо ушул нерсени дальше кетели. Азыркы моментте мынакей силер сурооттор менен болуп атканда азыр очередный системага өтпөй турабы? Азыркы эми баарына өтө турган болсо ошону дальше кыймылдайлы. А эгерде анан азыр сөз менен ушул жерден сүйлөшүп алган чыгып туруп сыртка чыкканыбыздан кийин жок баягы сурап турам дей турган болсо Хорошо, анда сөйлөшөлү. бул нерсенин пайдасы деле жок болуп калат деген расчет жүргүзөбүз. Канча жашка чейинки десек жакшы болмок да, себеп дегенде мисалы пенсия курагындагылар менен сүйлөп турган болсом, алар эртең төлөөгө дагы эме пул болуп калат да. Балким пенсия курагына чейин деп балким каталогду да беребиз. Уставтын деле кабыл койсок болот да. Анда уже болуп калат да. Анда кооператив өзү адамдардын укугун чектеп коет. Адамдардын укугун чектеп коет. Что мен мисалы үчүн ар бир уставка өздөрүнүн ар бир кооператив өзүнүн карата жазган да. Ошол жерге өзүнүн карата жазып коет. Ал ушунда адамдын укугун тепсе болуп калат да. Балким мамлекеттик деңгээлде мыйзамга бере турган болсо, анда башка балдарга жардам берип турган кемес. Жок, это саны чете албайсың. Баарына 18 жаш мейли аракетке жөндөмдүүлүк мыйзам боюнча турат. Эртең бирөө 80ге чыккан киши деле тың болушу мүмкүн. Ал деле жашагысы келет да. Бул эртең эче төлөй албай калса, анда эч ким барып туруп 35 жаштагы адам деле төлөй албай калышы мүмкүн да. Бул жерден эчтене эмес да. Ар бир кооперативдин келишими бар. Ал келишимди көргөзүлөт. Канча убакытка мисалы финансылык каникулдар төлөй албай калса, андан кийин дагы төлөй албай калса, анда договорду үйдө өткөрүп беришти. Өткөрүп бербесе сот аркылуу өткөрүп алышы керек кооператив. Ал келишим дагы мыйзам негизинде бардыгында тиешелүү болуп, пенсионер адам болуп, даже туура айтат. Өзбек мырза 30 жаштагы деле адам бир нерсе болуп, ден соолугунан жабыркап калса, инвалид алып калса, ал деле төлөй албай калса, ага сот төлөбөйт деп койбойт да. Ал келишимге акыл болуп кол койгондон кийин ал аткарыш керек. Төлөй албай калды, анда кооператив акчасын кайтарып бериш керек, үйдү өткөрүп бериш керек. Бүгүнкү күндө мына мыйзамдын 6 беренесинде кооперативдердин бирликтерин өздөрүнүн ишин координациялоого, жалпы бир талаандарды коюуга, укуктарын билдирүүгө, коргоого, маалыматтык камсыздоого, мамлекеттик бийлик өкүлдөрүнө кайрылууга силер бир ушундай бир ассоциация бирликти түзүп, анан өз ара бир мындай солидарностьтун мүчөлүккө негизделген бир стандарттарды чыгарып, мындай бир сунуштама иретинде бир ушундай бир координацияласаңар болот. Мындан сырткары, мына биз юстиция министрлиги биринчи мына ассоциация бирлигин түзүп, ошонун атынан жалпы ушул мына мыйзамдар боюнча бакыт мырзадар мыйзамдарды менен иштеп жүрөт. Кошуп, мындай жагдай болуп атат, мынаны могул статьяга мынтип киргизсек кандай болот деп бизге жазгыла.
Биз ушул сүйлөшүүнүн жыйынтыгы боюнча биз бул жерден аны карап чыгып, корутунду экспертиза чыгарып, силердин ошол койгон эмеңерди мыйзамдарга туура келгендерин жана карап талкуулап, мамлекеттик органдарга, анан өзгөчө улуттук банкада жөнөтүп, анан коомдук талкууга алып чыгып, мындай сунуш пикирлер менен бир карап чыккандан кийин, анан биз аны ошол жогорку кеңешке киргизип, өзгөртүүгө мындан ары алып барууга биз даярбыз. Негиздүү кылып жазып берсеңер. Мындан сырткары мен телеге чыкканда деле, башка чыкканда деле айтып атам, мыйзамда бар жазылган. Мамлекет кооперативтердин алар мүчөлөрүнүн укуктарын, кызыкчылыктарын коргоону кепилдейт жана камсыздайт деп жазылып турат. Туурабы? Шарт түзүп деп. Эми биз шарт түзүп кандай мыйзамдык базалык негизде биз шарт түзүп беребиз. Адамдардын жеке жана мүчө жарандык бүтүндөрүн жасоолоруна биз кийлигиштик, бирок бир эрежелерди мыйзамга кийирип бергенге шарт түзүш керек. Биз ошол шартты аткаруу менен макулбуз. Анан мүчөлүк акыларды кайтарып алуу боюнча дагы мыйзамдын аягында жазылган. Финансылык жыл бүткөндөн кийин 3 айдын ичинде кайтарылыш керек деп. Мындан сырткары сунуш эми эгер кааласаңар мыйзамга отургузасыңар, анда милдеттүү түрдө талап менен мыйзамга киргизесиңер, турак жай кооперативдери бирдиктүү электрондуу өздөрү сайтына чыккан мындай кезек жөнүндө башка боюнча маалыматты жайгаштырууга милдеттүү десеңер, биз аны деле кошуп беребиз мыйзамга. Бирок аны кооперативдер өздөрүңөр аткара аласыңар ошондон кийин. Эми менин оюмча мындай болуш өчүрүктүү деп мындай мүчөлөрүнүн бир мүлктүк милдеттенмелери боюнча кезеги милдеттүү түрдө өзүнүн сайтына чыгыш керек деген норманы кошсок, аны силер уже чыгарышка милдеттүү болосуңар. Ошол жактан эми код бересиңерби же бир фиолорун койсуңарбы, анан прозрачный болуш үчүн өзүңөр ким кандай отот, төлөп атат дегенде, ал кооперативдер өздөрү даяр болушолгочу. Биз даярбыз. Биз даярсыңар. Даяр болсоңор анда ошону кошуп белгилер. Мүчөлөрү ошо мындай турак жай кооператив боюнча өзүнчө мыйзам жазайлы деп да кээ бирлер кайрылды, бирок ал болбой калат. Жарандык кодекс бар, кооперативдер жөнүндө мыйзам бар. Аны бөлүп жазышты керек жок. Бирок өзүнчө беренелерди киргизип, мыналарды киргизебизсеңер, биз аны карап чыгып, жанагы мыйзам чыгаруу техникаларына нормага туура келсе киргизип, ошондой мындай талаптар болсун деп мыйзамга жазсаңар, жабык. Ассоциациянын атына. Эртең башка кооперативдер түзүлгөндө дагы ал милдеттүү түрдө ошого баш ийишке туура келет. Анда мыйзамдын талабын аткаруу. Силер ошол биригип мүчөлүк эми союздар түзгөндө кандай болосуңар? Өзүңөрчө бирок өзүңөрдүн укугуңарды юридикалык жак катары, субъект катары укук милдеттериңерди өзүңөр сактап каласыңар. Өзүңөрдүн мүчөлөрүңөрдүн алдыдагы жана башка келишимдердин алдында өзүңөр аткарасыңар, бирок жалпы кызыкчылыктар, жалпы стандарттар, жалпы бир эрежелерди мындай өзүңөрчө иштеп чыгып, талкуулап, же бир мындай сайттын форматын иштөөнү, же электрондук добуш берүүнүн форматын иштеп чыксаңар болот өзүңөрчө, туурабы? Өз ара бири-бириңерге сунуштап катарында ушундай болуш керек. Турак жай кооператив болуп түзүлүп аткандан кийин мына мыйзамдар негизинде мындай болуш керек дегенде бир эрежелерди иштеп чыгып, ошолорду ишке ашырсаңар, анан кийин кайрылып аткан же анан өзүңөр дагы маалыматтык колдоо жүргүзөсүңөр. Кайрылып аткан кооператив бирөө келип айтат, эми сен тиги ассоциацияга мүчөсүңбү дейт. Эми силер мүчө болоордо талаптар менен кабыл аласыңар, туурабы? Мүчө болгондон кийин демек мындайча айтканда ишеним пайда болуш керек. Анан жанагындай недобросовестный болуп, мыйзам бузуу, жана пирамидага айландырып аткан бул өзү ал экөөнүн ортосу бир эле кадам, пирамидага айландырыш же кооперативди калтырыш, туурабы? Кооперативди калтырыш үчүн мыйзам талабын аткарып, ар бир мүчөнүн киргенин келишимдерди түзүп, аны добуш берүүгө, башкаруу органдарын шайлоого, уставды бекитүүгө, типовой келишимдерди иштеп чыгууга, жана башка немелерге катыштырышыңар керек, туурабы? Бул маселени түшүндүрүп, алардын көпчүлүк добушун алып, азыр эми жанагы вебинар бар, Zoom бар, анан башка толтура мындай приложениялар толтура да ошону өткөзгөнгө. Кандай биз өзгөрүүлөрдү кааласак, ошону кагаз бетин чүрөлү, сунуш катары сиздерге киргизели, анан силерде карап туруп, анан ары мыйзам кабылганга өзгөртүүгө жардам бериңиздер. Мына международный экспертпи, башка болобу чектөө жок. Бүт анализдерди, башкаларды, тажрыйбаларды жазып кагазын түшүрүп бергиле. Биздин эксперттер карайбыз.
кайсы статьяларга кайсыларын киргизиш керек деп сиз жазылбайбы? Закондун общедоступный эле да көбүлө. Карап туруп чыгабыз, биз дагы талдайбыз, коомдук талкууга коебуз, мамлекеттик органдар менен бактылашабыз. Кээ бир учурда маселе талкуу болуп калса, кайра эле дагы топтолуп туруп кээ бир моменттерди талкуулайбыз. Анан андан аркы процесстерди жүргүзөбүз. Мыйзамга жалпы мындай коомдогу маанилүү чөйрөнү жөнгө салуучу ченемдерди киргизип беребиз. Мындай болуш керек, мындай ишке ашырыш керек дегендер. Калганын подробно кандай ишке ашырыш керек, аны уставтар менен өзүңөр бекитесиңер кийин.